Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Билим берүү министрлигинин бөлүм башчысы Бакыт Кадыркулов бүгүн билдиргенге караганда, өлкөдө азыр 245 мектептин имараты авариялык абалда. Бардыгы болуп 2300 мектеп бар, демек, ар бир 10-чу мектептин имараты ремонтко муктаж. Андан тышкары 400дөн ашык мектепке суу өткөрүлгөн эмес. Ошондуктан алардын дааратканалары сыртта жайгашкан. Ар жыл сайын 1-сентябрдын алдында билим берүү тармагынын жетекчилери баланча жаңы мектеп курдук, түкүнчө мектеп оңдолду деп мактанат. Алар мындай оптимисттик рапорттордун баарын чогултса, мектептердин саны окуучулардыкынан ашып кетмектей. Чындыгында болсо мындай жеңиштүү билдирүүлөр негизинен билим күнүн майрамдоо менен гана байланыштуу жана 1-сентябрь өтүп кеткенден кийин эч ким аны эстебейт. Маселенин баары мамлекеттик каржылоо менен байланыштуу. Өлкө өнүгүүсү ички дүң өндүрүмдүн көлөмү жана анын бир жылда болгон өсүшү менен ченелет. Билим берүү, илим же маданият андай өсүштү камсыз кыла албайт. Тескерисинче, алар каржылоо гана муктаж. Ошондуктан кайсы бир жактан бюджетти үнөмдөө же кыскартуу керек болгондо, эң биринчи кезекте маданият же билим берүүгө бөлүнгөн акча азайтылат. Өнүккөн мамлекеттерде дагы ички дүң өндүрүм жана анын өсүшү ченелип, негизги көрсөткүч катары пайдаланылат. Бирок ал жакта ошол өндүрүм өзү жогору болгондуктан пайызы жогору болбосо да бөлүнгөн акчанын көлөмү бир топ. Кедей мамлекеттерде болсо тескерисинче. Мисалга, Кыргызстанда билим берүү жалпы бюджеттин 20%-на жакын каражат бөлүнөт. Бирок ал болгону 30 миллиард сом же $380 000. Көп жылдар бою уланган каржылоонун жетишсиздиги мектептерде окуудан кийин балдарды калтырып багуу же спорт секцияларынын толук кандуу иштебегенине алып келген. Советтик мезгилде спорт мелдештери класстар ортосунда, ар башка жаштагы окуучулар арасында, мектеп, район жана шаар аралык болуп өткөрүлчү. Ошолордон кийин гана республикалык деңгээлде спартакиада же башка мелдештер болчу. Андан тышкары ар бир мектепте адабият, театр же илимий иримдер иштеп, атайын адистер балдарды өндүрүш ыкмаларына да үйрөтчү. Ошондуктан мектепти аяктаган жаштар кайсы болбосун тармакта иштеп кете алган абалга жетип калчу. Азыр болсо окуй турган имараттар авариялык абалда же окуу китептери жетишсиз болуп жатканда андай деңгээл жок. Кайра эле чет өлкөдөн же эл алык уюмдардан жардам сурамай. Азыр Кыргызстанга мектептерди кошуна Өзбекстандан тартып, Орусиянын Газпром ишканасы, Казакстандын президенти жеке өзү же Сауд Арабиянын өнүгүү фондунан чейин курууда. Бирок баары бир мектептер жетишсиз. Ага коррупция да кошулат, анткени эл алык донорлор каражат бөлөт, бирок курулуш иштерин жергиликтүү фирмалар өткөрөт. Акча болсо жергиликтүү адамдардын колунан өтөт. Саудиялык фонд тууралуу быйыл май айында да айтылган. На сегодняшний день уже строительно-монтажная работа 26. Бүгүнкү күнгө карата 26 мектепти куруу иштери башталды. Азыр имараттар тургузула турган жерди түздөө жүрүп жатат. Талаптуу конкурс аяктагандан кийин, эгер анын жыйынтыктарын Сауд Арабиялык фонддун жетекчилиги жактырса, ал мектепти куруу иштери да башталат. Будет одобрено, там тоже начнутся необходимая строительно-монтажная работа. Быйыл болсо пандемия менен байланыштуу аралыктан окутуу маселеси да чыкты. Андай ыкмага мугалимдин баары эле даяр эмес болуп чыкты. Ата-энелер болсо балдарына жетиштүү убакыт бөлө албайт. Ар кимдин өз иши, өз маселелери көп, компьютер менен интернет жабдыктары жетишсиз. Ошондуктан алар жүктүн баарын мектепке оодарууга аракеттенет. Бирок ата-эненин жетиштүү катышуусу жок, бала жакшы тарбиялана албайт. Роль родителей в развитии логического мышления. Жаш балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүдө ата-эненин мааниси зор. Эгер алардын жүрүм-турумунда логика жок болсо, кабыл алынган чечимдер акыл эстин негизинде эмес, кайсы бир эмоция же ишеним же ырым-жырымга негизделсе, анын баарын күнүгө көрүп турган жана акыл эси калыптана элек жаш балдар дагы ошондой болуп өсүп чыгат да. Там страхах, на каких-то эмоциях, слушайте, он сам такой будет вырастать. Маселелер үстөккө босток кошулууда. Ошондо саламаттагыңыздар.